Бейиш нуру. Жихад батыры Абу Айюб Ал-Ансари. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде: "Сахабаларым жылдыздар сыяктуу. Кайсынысын ээрчисеңер да туура жолду табасыңар" деп айтат. Жылдыздар көзгө сайса көрүнгүс караңгыда компас сыяктуу жол көрсөткөн эмеспи? Биздин да түндөрүбүз, күндөрүбүз, ойлогон ойлорубуз караңгы түн сыяктуу карарып бара жатат. Ошондуктан бүгүн да сахабалардын бирөөсүнүн бейнесин ачуу менен жолубузду түздөөгө аракет жасайбыз. Дайыр болсоңуздар, кеттик. Абу Айюб Ал-Ансари. Анын өз аты Халид бин Зайд. Туңгуч уулунун аты Айюб болгондуктан анын аты Айюбтун атасы деген маанидеги Абу Айюб деп аталып калган. Ал тарых барактарында да Абу Айюб Ал-Ансари деген ат менен калды. Демек, бул атты бизче которгондо ансарлык Айюбтун атасы деген маанини туюндурат. Анын тарыхта Абу Айюб Ал-Ансари деген ат менен калуусунун дагы жөнү бар. Анткени Ибн Хажардын Аль-Исабасында Халид бин Зайд деген ат менен 3 сахаба кездешет. Берки сахабалардан айырмалоо үчүн ошол учурдагылар да кийинкилер да аны Абу Айюб деп атоону туура көрүшкөн. Биздин бүгүнкү каарманыбыз 580-жылы жарыкка келген. Демек, эсептеп келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан 9 жашка кичүү. Ал Мадина шаарында төрөлгөндүгүнөн улам исламият менен исламият келгенден 10 жыл өтүп таанышкан. Абу Айюб Ал-Ансари ошол учурда 40 жашта болгон. Ал Акаба ант ташуусунда катышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинага көчүп келерин угушканда башка сахабалар сыяктуу Абу Айюб Ал-Ансари да аябай кубанат. Бирок пайгамбар каерде калат, каерде түнөйт деген маселеге келгенде баары талаш. Анткени баары аны коноктосом деген кыялда. Мындан улам алар бир пикирге келе алышкан жок. Элестетип көрүңүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде: "Я Расулалла, кел, биздикине кел. Кел, жок дегенде наныбыз тийип кет. Келиңиз, биздикине, биз баарын саздап койгонбуз" деген сыяктуу үндөр сааттар бою баскан эмес. Адамдар Аллах элчисин кудум эле биздин таксисттердей ал жагын өтүп, бул жагын өтүп бастырышпай коюшат. Аллах элчиси ошол себептен 500 метрлик жолду 4 саатта араң басып өткөн дешет. Анас бин Малик бул боюнча Мадина буга чейин мындай күндү көргөн эмес эле деп эскерген. Аягында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Төөмдүн жолун ачкыла. Ал каерге чөксө ошол жерде каламын" деп чечимди төөсүнө таштоого мажбур калган экен. Төөсүнүн аты Кауса. Ал ары басып, бери басып отуруп акыры бош бир жерге чөктү. Ал жерге эң жакын үй Азирети Абу Айюб Ал-Ансаринин үйү эле. Андыктан Абу Айюб дароо Аллах элчисинин жүктөрүн колуна алып шаша-буша үйүнө жөнөдү. Ошентип Аллах элчиси Халид бин Зайдтын, башкача айтканда Абу Айюб Ал-Ансаринин үйүндө калмай болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Айюб Ал-Ансаринин үйүндө калуусунун илгери болуп өткөн окуяга барып такалган өзгөчө сыры бар. Аллах элчисинин Мадинага келүүсүнөн 7 кылым мурун, тагыраагы биздин заманга чейинки 1 кылымда, Йемен падышасы Асадул Карби бийликти колго алып, Ясрибти колго алуу үчүн келет. Ал шаарды курчап, калаанын ташталканын чыгарганы жатканда, 2 жаш жөөт жигиттер анын жолун туруп чыгышат. Алар Асадул Карбиге: "Биз китебибизден окушубуз боюнча бул шаарда акыркы келе турчу пайгамбар жашайт. Ошол пайгамбардын урматына бул шаарга тийбе" деп ортолорунда дагы бир канча сөз жүрөт. Акыр аягы Асадул Карби өз сарайын таштап келип, келечекте келе турчу пайгамбардын шаарын байырлап калган экен. Ал так эле Айюб Ал-Ансаринин жашаган жерде жашап өткөн дешет. Мына ошентип күн келип, жараткан Аллах ошол кишинин урматына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол үйдө 7 айга жакын жашаткан экен. Жакшылык жерде калбайт дегени ошол. Балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ал жерде жашагандыгын Асадул Карби көрбөсө да, ага болгон сүйүүсүнүн сыйлыгын акыретте көрдү деген ишеничтебиз иншалла. Ал сыйлыктын дүйнөдөгү даамы Азирети Айюбка буйруду. Ал ошондой бактылуу зат болчу. Ал ааламдын эң сүйкүмдүү коногун үйүндө 7 ай бою коноктогон. Азирети Айюб Ал-Ансаринин үйү 2 кабат болчу. Алгач Аллах элчиси "Мага адам көп келет" деген жүйөө менен үйдүн 1 кабатында жашай баштайт. Бирок үй ээси мындан анчалык орунсуз болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды 2 кабатка чыгарууга аракет кылса да пайдасы болгон жок. Азирети Айюб Ал-Ансари ошол түнү уктай албай чыгат. Астында Аллах элчиси жатса кантип уктасын? Же туруп баса албайт. Керебеттен кыйчылдаган үнү угулуп калабы деп ары бери оодарла да албайт.
Айтор Абу Айюб Аль-Ансари ошол түндү кирпик какпай өткөрөт. Эртеси күнү да Аллах элчисине үстүңкү кабатка сиз чыгыңызчы. Мен сиздин үстүңүздө жата албай жатам деп канчалык өтүнсө да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага адам көп келет. Келген коноктор силерди дагы оңтойсуз кылат деп болбой коет. Андан эртеси күнү Айюб Аль-Ансари сиздин ордуңуз менин үстүмдө деп аябай көшөрүп жатып, Аллах элчисин экинчи кабатка чыгарат да өзү биринчи кабатка кала баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинадагы алгачкы күндөрү мына ушинтип башталган болчу. Мадинада Аус жана Хазрач деген эки араб уруусу болгон. Бул эки уруу ортолорунда чыккан жаңжалдардан улам ынтымакта жашай алышкан эмес. Анан да маселенин кызык жери жаңжал чыкканда да жыйым терим учуруна жакын калган учурда чыкчу экен. Көрсө муну жөөттөр атайын уюштуруп жүрүшүптүр. Атайын даярдалган акындар эки уруунун адамдары көп чогулган жерлерде тойлорго барып, эки тарапты тең мактап, даңктап ырдашат. Элдин ичиндеги текеберчиликтерин козутуп, бири-бирин жаман көрүүгө үгүттөй турган сөздөрдү кошуу менен эки жакты тең уруштурууга жакшылап даярданышат. Түшүм шаарга жакын ортодогу фитна, чагымчылдык отту жагат. Эки тараптын уруша турчу жери да эгин талаалары. Натыйжада эгиндин баары уруштун астында калып жок болот. Анан түшүмсүз калган арабтар жөөттөрдөн үстүк пайыздуу карыз алуу менен жөөттөрдүн материалдык туткунуна айланат. Бул маселе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинага келүүсү менен жокко чыкты. Ал Мадина келишимин түздүрүп, эки тараптын чатакташуусуна чекит койгон эле. Анын мындай чечими баягы эле жөөттөргө жаккан жок. Андыктан алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүнү же кандайдыр бир зыян берүүнү көздөп жүрүштү. Хайбар багынтылганда да мусулмандар кудум эле жөөттөрдүн куйругун, а балким башын жанча эзген эле. Мына ошол үчүн Азирети Айюб Аль-Ансари ошол күнү түнү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чатырын коргоп чыгат. Бирок мындан Аллах элчисинин кабары болгон эмес. Таң эрте намазга турганда гана буну билет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан эмнеге мынтип жүргөндүгүн сураганда, жөөттөрдүн сизге зыян берүүсүнөн корктум деп айткан экен. Ошондо Аллах элчиси түнү менен кирпик какпай чыккан Азирети Абу Айюбка жылмайып, Аллахым, Абу Айюб мени коргогондугу сыяктуу сен да аны корго деп дуасын бериптир. Ооба, Абу Айюб Аль-Ансари ар дайым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды коргоого аракет кылып жашады. Өмүрүн анын жолу менен сүннөттүн коргоого арнап өттү. Ар кандай бидаттардан болсун, жалган жалаа сөздөрдөн болсун, ар дайым пайгамбарды коргоодон бери болгон эмес. Жакында эле Ифк окуясы тууралуу чыгарылган видеода да айттык. Айшенебизге жалаа жабылып, Азирети Абу Айюбтун жубайы бир аз сектенгендей, «Я Абу Айюб, чын эле» деп баштаганда «токтот» деп зайыбын оозун жабат. Эгер сен Айшанын ордунда болгондо ушундай калпыс ишке кол урат белең дегенде, жубайы «жок» деп жооп башын чайкайт. Анан Азирети Абу Айюб Аль-Ансари билип кой, Айша сенден да өтө такыбараак. А менчи, мен Саффандын ордунда болсом, ушул ишке бармакмынбы? Албетте жок. Саффан да менден да жакшыраак, такыбараак деп жооп берген. Азирети Абу Айюб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көзү өткөндөн кийин анын хадисинин тууралыгын сактоо үчүн өзгөчө аракет кылган экен. Бир хадисти тактоо үчүн аны уккан сахабанын өз оозунан угууга атайын Мадинадан Мысырга барыптыр. Жолдун жүрүү убактысы ошол учурдун шарттары менен алганда 1 ай. Мысырда кызмат кылып жүргөн Азирети Укба бин Амрдан жанагы хадистин тактыгын тактагандан кийин гана хадисти рываят кылган дешет. Ошол хадисте ким мусулман бир тууганынын айыбын жашырса, кыямат күнү Аллах да анын айыбын жашырат деп айтылган эле. Ушул хадистин чын төгүнүн билүү үчүн 1 айлык жол басуу эмне деген гана эмгек. Эми бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин угуу үчүн 1 сааттык жолду басып келүүгө эринген өзүбүзгө бир көз жүгүртөлү. Ушулбу биздин пайгамбарыбызга болгон сүйүүбүз? Ушулбу биздин пайгамбарыбызга болгон улуу сезимдерибиз? Ошондо Мысырда жүргөн кезинде шаардын башчысы Укба бин Амр намазга кеч калып келе баштайт. Баарына маалым болгондой мамлекеттик жетекчилердин өзүнө жараша жүгү болот го. Ошончо элдин жүгү менен алек болуу оңой иш эмес да. Азирети Укба бин Амр жалкоолугунан эмес, мамлекеттик жумуштардын айынан кеч калып жаткан. Ошондо Азирети Абу Айюб Аль-Ансари Укба бин Амрды четке тартып алып, эгер сен кеч келе турган болсоң, эл ушинтип кеч келсе боло берет экен деп ойлоп калат. Алардын ушинтип ойлоосу да бидаттарга жол ачат дейт. Ошондо Укба бин Амр, мен деле эрте келсем дейм, бирок мамлекеттик иштер деп баштаганда намаздан да маанилүү бир иш барбы? Болсо айт, мен да ошону жасайын деп жообун берген экен.
Дагы бир жолкусунда күндүн аябай ысыгы чур болчу. Азирети Абу Бакыр разияллаху анху үйүнөн чыгып, Набави мечитине бет алды. Негиз адамдар күндүн аптаптуу учурларында сыртта жүрүшчү эмес. Намаз убактыларында эле айласыздан чыгышпаса, башка учурда күн салкындаганда гана чыгышчу. Бирок Азирети Абу Бакыр намаз убагы болбосо деле күндүн ысыгында көчөгө чыккан эле. Көчөдө андан башка эч ким жок. Мечитке жеткени калганда алдынан Азирети Умар чыкты. Ал: "Эй Абу Бакыр, сени бул учурда үйүңөн чыгарып, бул жака келтирген нерсе эмне?" деп сураганда, ачкачылыктан өзөрүп калганын айтат. Ооба, сахабалар ушундай болчу. Ач калса мечитке келишет. Башына бир мүшкүл түшсө, мечитке да бет алышып, сүйүнүчтүү кабарлары болсо да мечитке чуркашат. Набави мечитинде кубанып, Набави мечитинде кайгырып, жашоосунун эң эсте калаарлык ирмемдерин Набави мечитинде өткөрүшөт. Азирети Умардын абалы менен Азирети Абу Бакырдын абалында эч кандай айырма болгон эмес. Ал дагы ачкачылыктан улам мечитке келген болчу. Бир аз убакыт өтүп, Аллах элчиси да мечитке келет. Ал дагы ачка болчу. Алар бири-биринин абалын сурашкандан кийин абалдарынын окшош экендигин билишти. Андыктан ал абалды суроодо жөнөкөй нерсе эмес. Момун мусулмандар бири-бирине бир тууган. Алардын арасынан бирөөсүнүн башына бир мүшкүл түшкөндө, бир туугандары анын абалын билери менен муктаждыгын чечүүгө аракет кылат. Ааламдын сыймыгы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бир туугандарынын абалына чара табууга киришти. Экөөсүн ээрчитип алып, Абу Айып аль-Ансарийдин үйүнө алып барган эле. Азирети Абу Айып аль-Ансари күн сайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн тамак менен сүт алып койчу. Бирок Аллах элчиси ошол күнү күн сайын келе турчу убактысында келбегендигинен, ошол тамак менен сүттү Абу Айып аль-Ансари үй бүлөсүнө берген эле. Бирок кийин курма бакка иштегени кеткен жеринен Аллах элчисинин келгендигин угаар замат чуркап кайтып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен эки тандалма сахабасынын абалынан кабар таап, заматта курманын башканынан да, быш элегинен да, кургагынан да, кургай элегинен да аралаштырып терип келе калды. Курманын түркүн түрдүүсү дасторконго келгенден көргөн Аллах элчиси кургагынан эле алып келсең жетмек дегенде, Абу Айып аль-Ансари: "Сиздерге ар кандай түрүнөн тартуу кылгым келди" деп жооп берди. "Сиздер үчүн дагы эт табышырам. Андыктан жетмек деп айтпай туруңуздар" деди да бир улак сое салды. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам улактын этин жакшы көрчү. Ал эттин жарымын кайнатып, жарымын кууруду. Абу Айып аль-Ансарийдин жубайы болсо камыр жууруп, нан бышырды. Бүгүнкү каарманыбыз ушундай колунда барын жайып, мүмкүнчүлүгүнө жараша дасторконун эң жакшысын жайган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дасторкондогу молчулукту көрүп, куттуу көздөрүнөн жаш кылгырды. Анан жараткан Аллахтын ихсан кылган нематтарынын эсебин сураар боюнча азын-оолак кеп да салып берди. Мына ушундайча коноктордун эң азиздерин, меймандардын эң улууларын тоскон Азирети Айып аль-Ансари убакыт өтүп өзү муктаж абалга келди. Атүгүл үйсүз калды. Мындан улам Абдуллах бин Аббас: "Сен үйүңдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бергениң сыяктуу мен да үйүмдү сага берем" деп бир үйүн бошотуп ага берди. Анан ал эмнеге муктаж болсо эселеп тартуу кылды. Азирети Айып өмүрүн Константинополь, башкача айтканда Стамбул сөзсүз багынтылат. Аны багынткан кол башчы кандай сонун кол башчы, анын армиясы кандай гана укмуш армия деген мактоого ээ болуу үчүн арнады. Бул хадис болжолдуу түрдө Хижраттын 5-жылында Хандак согушунда айтылган. Ошондо сахабалар аңгек казып жатышып, бир ташка келип такалып калат. Ошол ташты Аллах элчиси талкалаган экен. Ташка ар урган сайын кайсы бир жерлердин атын айтып, "Мага Шамдын ачкычы берилди, мага Перстин ачкычы берилди" деп бир канча жердин атын атайт. Ошол кезде аталган хадисти да айтса керек деген божомол бар, бирок так эмес. Кантсе да бул хадисти Хижраттын 5-жылы айтылган деп кабыл кыла турчу болсок, Истамбулга жүрүш Хижраттын 48-жылы болуп жатат. Демек, Азирети Айып аль-Ансари 43 жыл бою ар намазында жана ар дуасында ушул сүйүнчүгө ээ болууну тилеп жашаган. Бирок ал жылы кандайдыр бир себеп менен Истамбулга барып, бирок сахабалар менен кайра кайтат. Бир жылдан кийинки жүрүштө кол башчы Язид болчу. Бирок бул жүрүшкө Абу Айып аль-Ансари кошулган эмес. Анткени ал Язидтин кол астында согуштук жүрүшкө чыгууга көңүлү жок эле. Ошентсе да ордо кеткенден кийин аябай өкүнгөн экен. Мындай жүрүш Хижраттын 51-жылында, тагыраагы 671-жылында кайталанат. Ага Суфьян бин Ауф кол башчылык кылат. Бул жылы жашы 90дон ашып калган Абу Айып аль-Ансари карыгандыгынан атка да жөндөп отура албай калган эле. Адамдар аны жихадтан калуусын өтүнүшкөндө ачуусу келип,
Мени атыма жакшылап байлап койгула. Өлсөм өлөм, бирок бул согуштан калбайм деп өжөрлөнгөн экен. Биздикилер 40-тан 50-ге чыга элек туруп, каарыдым, жаштар кылсын деп оюнда эмгек өргүсүнө чыгып алат го. Эми 90дон ашып калган карыянын согуштук жүрүштүн сап башында жүргөндүгүн элестетиңиз. Мадина менен Стамбулдун арасы 2700 километр. Бул жүрүш анын акыркы жүрүшү болчу. Стамбул чебин курчоо учурунда Азирети Аюп аль-Ансари, кол башчысы Суфьян бин Ауф экөө тең шейит болушат. Ошентип, Стамбулду багынтуу иши Т-1453-жылга калып кетет. Азирети Аюп аль-Ансари өлөр алдындагы акыркы керези «Мени болушунча Стамбулга жакын жерге көмгүлө» деген сөз болуптур. Ошондо адамдар бул жер азырынча капырлардын жери, андыктан азаны да жок. Бул жакка көмүлүп эмне кыласың деп сурашканда, бизден кийинки урпактар азанды бул жакка алып келүүлөрү үчүн бул жакка көмүлүүм абзел деген экен. Ошентип, Абу Аюп аль-Ансари кудум эле келечекте боло турчу ошол Фатыхтын уругу сымал жерге көмүлдү. Христиандар буга эч нерсе дешкен жокпу деп сурай турчу болсоңуз, албетте дешти. Муну алгыла, албасаңар сөөгүн бөлөккө бөлүп ыргытабыз деген шарттарды коюшту. Ошондо мусулмандар, эгер ошентип эле көрө турчу болсоңор, биздин жерлерде бир да чиркөө, бир да христиан таба албай каласыңар дешип өз сөздөрүн айтышты. Мынакей, дипломатиялык мамиле. Ар кимдин өзүнө таандык алсыз жери болот. Эгер алар бизди коркутса, биз да аларды коркута турган жактарыбыз бар. Андыктан эч кимге моюн сунуп калуунун кереги жок. Бүгүн биздин ач көздүк сезимибиз аябай өрчүгөндүктөн улам, бизди башкалар көбүн эсе ырыскы менен коркута баштады. Ырыскы берүүчү Орусияда эмес, Европада эмес, ырыскы берүүчү бир гана Раззак болгон Алла. Ырас, буга ыйман келтиребиз. Амалдарыбызда да мына ошол ишенимди көрсөтүүбүз зарыл. Биз аракет эле кылсак, Раззак болгон Алла кайсы бир жактан ырыскыбызды сөзсүз берери айкын. Бүгүн Аюп аль-Ансаридин мүрзөсү Стамбулдун Аюп Султан мечитинде жайгашкан. Анын бейитинин таалуусу да өзгөчө кызык. 1453-жылы Фатих Султан Мехмед хан Стамбулду курчоого алгандан бир канча күн өткөн эле. Бирок багынта албай оора тартып жатышкан. Ошондо Фатих Султан диний устаты Акшамсиддинге Азирети Абу Аюп аль-Ансаридин кабырын тапсак, аскерлерге шык берет элек деген арзуусун айтат. Акшамсиддин ошол күнү дуа кылып түш көрөт. Түшүндө Азирети Аюп аль-Ансари жаткан жери көрсөтүлгөн эле. Акшамсиддин эртес туруп эле түшүндө көргөн жерге 2 чынар көчөтүн сайып коет да, ушул жер деп султанына көрсөтөт. Эртеси Султан Мехмед атайын сынамакка чынар көчөттөрүн бир аз нарыраак жылдырып кайра сурайт. Ошондо Акшамсиддин чынар көчөттөрүнө көңүл бурбастан дал эле кечээги жерин көрсөткөн экен. Султан Мехмед ошондо гана ынанып, Акшамсиддиндин көрсөткөн жерин каздырат. Казуу иштери кызуу жүрүп жаткан кезде «Хаза кабру Абу Аюп аль-Ансари» деп жазылган таш чыгат. Мына ошондон кийин гана баары Абу Аюп аль-Ансаридин бейтин табышкандыгына эч шек күмөнсүз ынанышыптыр. Азыркы тапта да ошондо эгилген чынар дарагы мечиттин короосунда турат. Болгону алардын бирөөсү 1915-жылы кыйылып кеткен дешет. Мына ушундай. Буюрса мусулмандардын жазы исламияттын таңы келе жатат. Кече жакында эле Стамбулдагы Ая София мечитинин ачылуусу менен Стамбул дагы бир жолу фатых болду го. Мындан кийин жалаң гана ушундай фатыхтарга күбө болобуз иншалла. Кудуста фатых болот. Харамейн жана Шарифейн да фатых болот. Бул жолду Аллах бизди сахабалардын, Абу Аюп аль-Ансарилердин изинен бастырсын. Анткени алардын изинин астында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу издери бар. Бейиш нуру.